6,5 milyonluk tovarımızı alçın ketişti. Mizan var mı? Uşunu çeçip beriңiздер. Mına жеке ишкер, мына документим бар, тастыкталган. Жеке ишкер. 30 жылдан бери мына магазинимди иштетип жатканмын. Сарай айыл өкмөтүнөн берген кызыл китеби бар эките. Бири 30 квадрат метрге, бири 37 квадрат метрге. Мынаке кызыл китеби тастыкталган. Соттон чечим чыгып, бүт мемелер барган. Мына жетекчилер комиссия түзүлүп, анан кийин соттон бириле чечим чыгат экен. Чечим чыгып берилген. Решение тех паспортумда дагы решение. Кызыл китебимде дагы решение соттоп турат. Ал мен бул жерден адилет таба албай атам. Бунун айынан жолдошум 50 жашта өлүп калды. Мен ошону карап жүрсөм, мына базарком адамдары менен барып, болгарка менен кесип, товарларымды бүт алып чыгып кетишти. Мен өз күчүм менен, өз 5 баламды багып, бая биринчи группа 5 жыл болгон майып жолдошумду Серос Бечен ушуну багып жүргөн жеримен сүрдүрүп салды. Мынакей базарком өзү барып сүрөткө тартып келди, көмдү. Ушундай мени кысып жүрүп өлтүрдү. Ушуга мыйзам барбы? Мыйзам же карапайым адамдарга мыйзам жокпу? Ушуну туура түшүндүрүп, мынакей отчеттору $100,000 мына 3 жыл алдын чыккан. Az $100,000 эчтеке келбейт. Барбаган эшигим, кирбеген мемем калбады. Президентке барсам, чечилди эже сиздики. Мен Индияга барам десем, энең турайын деп уятсыздар менен сөгүп мени. Она милиция барып камап койду мени. Анан кийин жаныңыздагы отурган сот 50-токтомдо экен. Булар үйлөрүңүз бар экен деди. Сотту жок кылды. Мени заочный чечим чыгарып жок кылып атат. Мединститутта окуган балам бар. Оптима банктан 3,5 миллион карызым бар. Фирмалар берген товарлардан карызым бар. Үйдө тынчтык жок. Өзүмүн баламан, Россияда иштеп жүргөн баламан, мына магазинди салам деп үй сатканмын. Өзүм балам менен келиним 3 баласы бар. Балам менен келиним ажырашам деп ушу моментте мени кыйнап атышат. Мынаке 6,5 миллиондук товарымды алып чыгып кетишти. Мыйзам барбы? Ушуну чечип бериңиздер. Мына каганын мына эме түшүндүрүп берсин. Мен юрфакты бүткөн жокмун. Мына эка түшүндүрүп берсин. Рұқсат берсең заман қаматырға шық. Қазір Нұрбек мырза бірінші уғал алды да қанса. Урматтуу Аманкан Батырбекович, сіз президенттің ыйгарымды өкүлүсүз. Президент маселени ордунда чечип атат. Балык башынан сасыйт дегенде 2 жылдан бери ушул жесир айылга күчү жетип атат. Бычакка сап адам калбады. Мурдагы Кара Суунун акими диалог уштуруп, диалог жолу менен чечип беребиз. Шега программасынан өмүрзак аттуу журналист келип тарткан. Андан кийин замга кирдик. Күчүндө диалог менен чечип беребиз деди. Какшатып атышат бул жесир айылдычы. Ошол күнү жолдош каза болгон күнү берген ордуна берген 2 контейнерди болгарка менен кесип, эми бул азыр 21-кылымда жашап атабыз. Кылмыштын үстүнө кылмыш кылса дагы сот прокурор болсо жакшы болот эле аз укса. Булар кайра жабат, Верховный соттон бузуруп келебиз. Бул беспредел да. Жанагы айым туура айтты. Бир эле ушул айымга кыянат кылгандай, ушул айымдарга кыянат кылып атат. Сот менен прокурор өкөтөң бул жерде казыр өкөтөң казыр кабыл алып атат. Мына эшки кабылдамада соттун төрагасы дагы, обул соттун, обул прокурор да бул жерде. Эми жообуңуз тугалы? Бул эжекебиздин магазини болгон базардын ичинде. Сотко биз берген эмеспиз. Фуги тараптан болуп чечимдер чыккан. Чыкканда эле биз приложение бергенбиз. Магазин ордуна ошо контейнерди берели продуктовый деп. Бул эже албай бир аз ызылдап жүрдү. Товарын биз чыгарып кеткен жокпуз. Товарын өзү чыгарып кеткен. Анан мен комиссия түздүрдүм өзүм. Кирип барып балдарына кыздарым барын чогулттум. Чоң кызынын 3 контейнери бар. Кийинки кызына 2 контейнер бердик, 3-үчүн аренда калган. Өзүнө 2 контейнер бергенбиз. Бүгүнкү күнгө чейин колунда договору турат. Прокуратура аны жазып, ошол жерден жалынып жүрүп жазып берген прокуратурага. Экинчи эшекке ырдап чыкпайм деп. Бул эжеге мен такыр түшүнбөйм. Мына ошо адвокат өзү келген 2 жылдан бери жүрөт кошо жанында. Биз Бишкекке Фугиге 3 жолу жетелеп барган. Меморандум түзүп колуна карматсак албайт.
Мен дейт 80 000 доллар сен мага берем дегенсиң, ошону бер дейт. Мен берем деген эмесмин. Бул мамлекетке алынган. Бүгүнкү күндө колунда турган 2 контейнерин да айтпайт. Мына баш аягы биздерде эми ушундай эжекелер ушундай кылса биз унчукпай келет атабыз, карап эле келет атабыз. Просто буларга да бир мыйзам болуш керек да. Мен бербей койсом бир жөн, алып алсам бир жөн, колунда турат, балдары иштеп атат, кыздары да иштеп атат үч жерде. Анан сөгүп атат, урушуп атат деген жок нерсени айтып эле ушундай жаманатты кылып берүү. Комиссияны азыр тапшырма бериңиз, азыр барсын. Прокуратура мени 3 жол чакырып туруп, мына 3 жылдан бери аябай ушу боюнча карайт. Мен алган жокмун, иштетип атат бүгүнкү күндө. Арендага берип иштетип атам, эмне кылып иштетип атат билбейм. Жаңы курган жерде меморандумду берип келет атабыз 3 жылдан бери. Албай жүрөт. Мен ал жерде мага кереги жок, 80 000 доллар бересиң деп. Ошол кыскача. Урматтуу Аманкан Батырбекович, бул Эргеш Нурбектин айтканы калп. Себеби мына дүкөндү соттун чечими жок, эч ким сүрдүргөнгө укугу жок. Сот сунос болсун деген чечим болгондо гана сүрдүрөт. Бул өзүм билемдик менен иш козголгон үстүнөн. Ошо козголгон иш 2 жылдан бери волокитет атат. Эгер сайыз болгондо волокитет аткан адамдардын үстүндө иш козголмок. Бул жигит 90 квадрат берем дегенде мен барганым анык, чогуу барганбыз. 90 квадрат складты көргөзүп койду. Буга сода түйүнү керек. Себеби банкта залогдо жатат дүкөнү. Фирмаларга карыз, алар буларга подреал таштап атат. Элдерге да карыз экен. Анан ошонун айынан жолдош каза болуп атпайбы? Каза болгон күнү булар балгарка менен кесип атат. Ошол груп полициясы тергөө ушунга чейин тергеп, же беттештирүүгө келбейт, тергөө келбейт, 2 жыл болду. Ошон үчүн туура айтат, комиссия түзүп чечпей, өзүңүз көзөмөлгө алсаңыз бул чечилбейт. 2 жыл деген бул оңой эмес да. Биз даярбыз, комиссия бериңиз суранычы. Бул маселени бул эжебиз 3 жылдан бери өзү токтотпой ар жерден айтып жүрөт. Биз да кыйналдык. Комиссия берсеңиз, комиссия менен чечеличи. Просто жаманатты кылып эле ушундай иш кылып атат да. Бизде такыр мындай болгон эмес. Кантип мен барып бирөөнүкүн бузуп талкалап кесип берем. Соттун чечимдери чыккандан кийин булар журналисттерди алып кеп өзү ошол чейин тарттырган ал жерде. Бир канча жолу чыгарган. Ал чечимдер чыгып, ошол жерде курулуш болсун деп өзүлөрү патасын берген отуруп. Патасын бергенден кийин казып баштаганбыз биз ал жерде. Ал жерде азыр курулуш кетип атат. 7,5 миллиардка куруп атабыз. Биз мамлекеттен акча алган жокпуз. Анан кийин келип туруп ушундай кишилер жаманат кылып чыга берсе эле туура болор ар жерден. Просто көбүрөөк место алам деп ошо боюнча аракет кылып атат. Берели деп атабыз курулган жерден дагы. Анан кийин туура эмес айтып ушундай кыла берсе мен аны уже чече албай калдым. Эмне деп айтышты билбей калдым эчкенекин. Чын айтсам бул эжекенекин күйөөсү тирүү кезинде мага айтып кеткен. Уроодуда отурганда. Башаламандыкты уюштуруп, мен жокто эшиктерди талкалап кирип, ушулар ызычуу кылган. Анан мен роодуга апарып туруп ушуну кичине наказанияга берип койгулачы десем, суранган күйөөсү тирүү кезинде. Бир аз жеңең ушундай көңүл бурбачы деп. Ошол жерден кечирип, роодудан чыгарган ошондон бери бир тын эле күшөжү. Негизинен биз комиссия түзүп, комиссия менен чече албайбыз. Муну укук коргоо органдары чечет. Азыр урматтуу роодо кызматкерлери эжекенин адвокаты менен базардын жетекчисин алып баргыла прокуратурага. Ошол жерден прокуратура кандай гана чечим кылса, ошо менен гана жумуш алып барабыз. УВД барбы бизде? УВДнын өкүлдөрү. Азыр эшикте да начальник роодо. Пожалуйста, силер ушу келесиңерде ушу бир маселе такалса, жыйынтыгын чыгарып бергилечи азыр. Азыр алгыларыбыз боюнча. Урматтуу Аманкан Батырбекович, мен сиз как президенттин ыйгарым өкүлү катары өзүңүз көзөмөлгө алсаңыз, эгерде сот, прокурор, ошо милицияда бунун кылмышын жаап жашырбаса, кайда чечилет бул маселечи? Президент кийлигишип эле чечип ордунда чечип берди го маселелерди. Жесир абалга күчү келгенсип 28 квадрат бериптир контейнерде. Бул контейнерде 2 контейнерде көрүп жабыртат. Бул жерде 67 квадрат эмне кылмыш ишин? Кылмыш козголгондун үстүнөн. Мына дүкөндө мыйзамсыз сүрдүргөн. Сиз адвокатсызбы? Мен ишенимде өкүлмүн. Бул ишенимде өкүлсүзбү? Адвокатсызбы? Мыйзам чегинде арыз жаздыңар беле? 2 жыл болду деп атпайбызбы ошого? Болду, жообун, ошонун жообун. Жок, биз канаттанбай атабыз. Себеби мурдагы аким диалог жол менен аракет кылды. Табалдиев деген. Бирок диалогду уюштурган жок. Андан биз канча жолу бардык. Эми бул кечкеле бара бергенден көрө мына ушул жерде деле диалог болсо болот азыр. Мына сурообузга жооп берсин. Эмне үчүн 67 квадрат жаңы түшүп аткан ситиден бериш керек милдеттүү түрдө? Президент деле ошентип айткан. Камчыбек Кыдыршаевич деле айткан 5 сотук жерге тийбейбиз. Ошол берилет заманбап деп. Андай болгон жок да. Начальник УВДнын жетекчисин чыгарып келиңиз.
Маселе чечилиш керек болсо 67 квадрат ошол жаң курулуп аткандан буга бериш керек болчу, ошол бүткөнгө чейин иштеткенге сода түйүн болуп бул кредитин жабыш керек, залогдон үйүн чыгарыш керек. Азыр үйүн алып коркунучунда турат. Ал банктагылар мына түшүнүү менен мамиле кылып августка чейин узартып берди. Макул ЖСР экен биз немесин албайлы деп. Бул жактан андай болбойт атпайбы? Аманган Батырбекке эгер удун жетекчиси келгенче кичине кошумча мындай түшүндүк берип коеюнчу. Бул жерлерди базар өзү алган жок. Прокуратуранын до арызынын негизинде соттор тарабынан мамлекетке кайтарылган. Ошонун ичинде Ташиеванын менчик укугуна болгон административдик актылардын бардыгы соттор тарабынан жокко чыгарылган. Эгерде биздин баш мыйзамга ылайык соттун актысын жогору тургандарга сот чечет да. Анан эми алар деген кайра сот тарабынан буздуруп келип, бүгүн барбы эми ишем сот тарабынан каралып аткан иштер барбы жокпу? Биринчиси. Экинчи маселе. Айтып атат, кылмыш иши козголгон депчи. Кылмыш иши козголгон эмес. Бир нече жолу райондук, областтык милиция прокуратурага жазышты. Ошолордун бардык учурларында кылмыш козголгондон баш тартылган. Себеби ошолорго көрсөтүлгөн кылмыштын курамы жок деген. Эми бүгүнкү күндө прокуратуранын тергөөчүнүн токтомдору күчүндө турат да. Күчүндө тургандан биз эмне кандай неме кылабыз? Кийинкиси эки контейнерди былтыртан бери иштетет. Келишим түзүлгөн. Мыйзам боюнча жер акыларын мамлекетке төлөп туруш керек да. Төлөбөй. Биз бул тууралуу тиешелүү органдарга кайрылсак, эми жаранттарды сотко кайрылга деп атат, жер акын төлөбөгөндүгү үчүн. Биз ага сотко кагаздар даярдап атабыз. 1 жылдан бери төлөбөгөндүгү үчүн да 1 жылдан ашып кетти. Ошол эки контейнер турат бүгүн атында. Договор турат, ал күчүндө келишимдер. Башка адамдарга арендага берип коюш дедет. Анан айтып атпайбы келип, бизде 87 квадрат метр жерибиз бар, ошону бериш керек депчи. Өткөндө урматтуу президентибиз айтпадыбы, эми анынчалык чоң жерди бере албасак дагы беребиз деп атабыз. Биз келгенде айтабыз, мүмкүнчүлүккө жараша ошолорго ушул жерден соода орундарын берели, меморандум түзөлү, курулуп бүткөндө алыңыз десек, жок. Мага только деген 87 квадрат метр жер бересиз деп атат. Так, Нурлан Розматович, силердин ровудуңар карабайт экен, азыр өзүңүз кабыл алыңыз мынакей. УУДдун жетекчиси өзүңүз кабыл алыңыз. Эртеси күнү сиздер, урматтуу адвокаттар, УУДдун жетекчиси да макул болсоңуз, анда биз андан өйдөкү ички иштер кызматкерлерди ишиңерди өткөзүп беребиз. Азыр кабыл алыңыз мынакей. Бизди личный контролуңузга албасаңыз бул маселе чечилбейт. Себеби калп айтып атат. Кылмыш иш эмне үчүн козголот? Мыйзамсыз сүрдүргөн үчүн, ошо тоногон үчүн болуп атпайбы? Тоноду деген эстетиги мыйзамды таянак чыгып берсем да биз карайлы. Чечилгенге чейин көзөмөлгө алып берип суран сизде. Жок, мен барбы таянагыңар мына МВД чыгарган, что тоноду деген. Компенсация төлөбөдү, ушеп төлөбөдү. Эмнеге биз буларга мыйзам бар, бизде мыйзам иштебейби? Мыйзам барыңарга бирдей иштейт. 10 жылга арендага берди. Сиздин үйүңүздү алып, мен үйүмө квартирага киргизип койгондой кылды азыр. Аренданы мен кантип төлөйм бул балага? Нөл менен калтырып койсо, товарымы бүт алып чыгып кетти. Мынакей бир милициясы 3 адамга сатып бериптир эле 15 миңден топтоп берди. Күйөөм өлгөн күнүчү, болгарка менен кырган күнү. Факты бар деген көрсөтүп атабыз. Булар болсо жооп бербей атат. Президентимдин адамы болом. 5 прокурорум келсин, 5 сизге окшогон адам келсин, мен жооп беремин деп атат бул бала. Мынакей жооп берсин. Кабыл алыңыз, урматтуу. Азыр кабыл аласыңыз. Кабыл алат азыр мынакей УУДдун жетекчиси. Экинчи микрофон.